Ташиевдин УКМКны жетектегенге моралдык укугу барбы? Баткен чек арасындагы маселе боюнча УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев алдын ала баарын билген айтып, көпчүлүктү таң калтырды. Анда эмнеге биз тараптан даярдыктар тиешелүү чаралар көрүлгөн эмес? Ошол эле кезде ал Германияга дарыланганы кетип калып, согуш чыккандан кийин кайтып келген. Жалпыга маалымдоо каражаттар 16 жаштагы футбол ойногон баласынын туулган күнүнө кеткенин жазышкан болчу. Ушунчалык да мекенге кайдыгер беле. Бул көрүнүштү коомчулук талкууга алып, сын пикирлерин жек көрүүсүн жаадырууда. Ташиев согуш чыгарын билип туруп, Европага учуп кеткенине кандай баа берилет? Чечмелөөнүн деле кажети жок. Элдин көзү көрөгөч демекчи, баары алаканга салгандай айкындалып калды. Айтылган сөз атылган ок дейт. Башта Ташиев тажиктерге өтүп аткан контрабанданы бууп саларын, керек болсо курал колдонууга барарын, Баткенден 1 метр артка чегинбей суу сактагыч курарын жана башка пландарын көбүртүп жабыртып айтып келген. Соңунда эмне болду? Тажикстан куралдуу кол салуу менен жерибизди басып кирип, чек ара заставаларын талкалап, айылдарды өрттөп, элибизди кыргынга алды. Натыйжада жан соголап атып, дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү аркылуу ок атышпоого көндүрүп, аскерлерин араң чыгардык. Анан калса, Баткендеги жоготуулардын ордун толтурууну Ташиев Тажикстан тараптан сурабай турган балп этtirdi. Кыргыздын салтында, мыйзамда дегеле дүйнөлүк практикада дагы кун төлөтүү калыбына келтирүү каралганда туурабы? Мынтип сырыбызды алдырганыбыз жаныбызды суурутуп салууга барабарда. Качан акылыбызга келебиз? Кыскасы, УКМКнын төрагасы алдын ала бакылдап дардаңдай бергени каран күнгө себепчи болду. Мындан ары Ташиевдин бул кызматта калуусуна моралдык укугу барбы? Дегеле оор жоготуулардан сабак алдыбы? Тажиктер бат эле тарбиялап койдугу. Эми мындан аркы кадамы кантет? Суроолор көп. Булак арба кежи. Эл чындыкты билсин. Лейликте аскердик шаарчанын курулушу башталды. Жапаров кыргыз-тажик жаңжалынан кийин айылдарды калыбына келтирүү, элге жардам берүү иштеринин аткарылышын өзү көзөмөлгө аларын айткан. Баткендин Лейлек районуна аскердик шаарча түшөт. Аталган облуска болгон сапарында президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Болочоктогу шаарчанын курулушуна капсула салды. Мамлекет башчынын маалымат кызматы бул иш-чарага улай ал жергиликтүү эл менен жолугуп, делимитация жана демаркация иштери туурасында айтып бергендигин кабарлады. Жапаров мамлекеттин коопсуздугу чек арадан башталарын жана чек ара маселеси анын президенттик ишинде приоритеттердин бири экендигин айтты деп билдирди маалымат кызматы. Ал жергиликтүү бийлик органдары менен өз ара байланышта иштеп жаткан мамлекеттик түзүмдөргө тапшырма берип, аларга жеке өзү көзөмөл кылып, ишин координациялай тургандыгын айткан. Булак Спутник Кейжи. Жапаров максатка барып жаңжалда курман болгондорго өзү Куран окуду. Мамлекет башчы каза тапкандардын үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүн, жабыркаган ишкерлерге дагы жардам көрсөтүлөрүн айткан. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 майда Баткен облусуна жасаган сапарынын алкагында Тажикстандын кол салуусунан жабыр тарткан Лейлек районунун Максат айылына барды. Бул туурасында мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлашты. Жапаров талкалаган мектептин аймагында жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, жаңжалда курман болгондорго багыштап Куран окуду. Эске сала кетсек, Лейлек районунун Максат айылында тажикстандыктар 29 апрелде кирген. 60тан ашык үй, мектеп, бала бакча, ФАП жана милиция бөлүмү аткылууга алынып, өрттөлгөн. Жашоочулары коопсуздуктан улам эвакуацияланган. Президент бүгүнтөн баштап Максат жана бүлүнгөн башка айылдарды калыбына келтирүү боюнча курулуш иштери башталганын, аны 2 айдын ичинде бүткөрүү каралганын билдирген. Жапаров медициналык жардам көрсөтүү үчүн Баткен облусуна жиберилген мобилдик клиникалар жөнүндө да айтты. Донордук долбоор менен көчмө клиникалар 5 жыл аралыгында республиканын бардык аймактарын кезек-кезеги менен кыдырып, бийик тоолуу жана алыскы райондордун жашоочуларына акысыз медициналык кызмат көрсөтөт. Жапаров жакын арада Баткен облусуна өзгөчө статус берилип, курман болгондордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом өлчөмүндө компенсация төлөнөрүн, жабыркаган ишкерлерге дагы жардам көрсөтүлөрүн айткан. Эл Жапаровго мамлекет тарабынан колдоо, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо процесси, пенсия жана жөлөк пулдар, жоголгон документтерди калыбына келтирүү, жолдорду оңдоо жана башка маселелер боюнча суроо узаткан. Буга чейин Максат айылынын тургундары курулуш иштеринен мурда чек араны белгилеп тосуп берүү баарынан маанилүү экендигин айтып суранган. Булак Спутник Кейж. Эл чындыкты билсин. Коголаңда каза тапкандардын жакындарына 1 миллион сомдон берилет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6 майда Баткен облусунда жүргөндө билдирди. Ал Баткен жана Лейлек райондорундагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жабыркаган айылдарды кыдырып жүрөт. Жапаров Маргун айылындагы жолугушууда Коголаңда кыйраган, өрттөлүп талкаланган үйлөрдү, турак жайларды 2 айдын ичинде калыбына келтирүү тууралуу убада берди. Ал чыгымдардын баарын мамлекет көтөрөрүн айтты. Ошондой эле Маргунда аскердик бөлүк жайгашарын маалымдады. Жапаров Баткенге 6 майда
Кытайда иш сапар менен барды. Анын күзөтчүлөрү журналисттерге жайкын тургундарга президенттин жолугушууларын сүрөткө, видео, аудиого тарттырбай жатат. Президент 5 майда Баткен облусунун чек арадагы айылдардын калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койгон. Ага ылайык бул максатта премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалат. Булак Азаттык. Сулайманов: кадр саясаты боюнча мыйзам кабыл алынса, акимге жаккан адам гана айыл өкмөт боло алат. Мындай пикирин Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында Алтынбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында жаңы долбоор кабыл алынса, эл тандоо укугунан ажырайт. Азыр сиздер туура эмес кылып жатасыздар. Биз артка кетип жатабыз. Кадр кызматтын акимдерге өткөргөн конкурсун өткөрдү. Кадр саясаты боюнча мыйзам кабыл алынса, акимге жаккан адам гана айыл өкмөт боло алат. Эл өзүн багып жатат. Силер баксаңар, анан жетекчини дайындап койсоңор болот, деди Алтынбек Сулайманов. Булак Медиа центр. Асамиди Мариповдун күйөө баласы Абдикарим Алимбаев контрабанданы гүлдөтөбү. Баткен облусуна Абдикарим Алимбаев губернатор болуп барды. Убагында бул кадр чек ара кызматын жетектеп, контрабанданын коргоочусу катары тар чөйрөгү таанылып, бутуна турганы анык беле. Жеңиш Разаковдун кадры. Чогуу иш кылуучу экен. 2017 жылы Алимбаев чек ара кызматын жетектеп турганда бул тармакка тиешелүү базадан көптөгөн курал жарактар жоголуп, ызычуу чыкканы эсиңердеби? Кылмыш иштери козголот. Жоопкерчилик тартылбай, ошондон кийин кызматтан алынганы белгилүү. Эми ушундай калбырлуу немени Баткен облусунун жетекчиси кылып коюшту. Көнгөн адат калабы, уйга жүгүн салабы дегендей, баягы эле контрабанданы өркүндөтүү менен жеке кызыкчылыгын канааттандырабы? Өкмөт эми үчүн муну тандады. Себеби Абдикарим Алимбаев убагында Асамидин Мариповдун бир тууган карындашынын кызын алган. Премьер-министр Улукбек Марип жакын тууганы болуп жатпайбы? Кашайгырдыкы иттин өлүгү жактан сасып, баягы эле жек жаатты кландашуу саясатынан көтөрүлө албаганыбыз ушулбу? Булак Назар Ньюс. Камчыбек Ташиев Тажикстандан кечирим сураганбы? Расмий жооп. Социалдык тармакта кыргыз-тажик чек арасында чыккан чыр боюнча эки өлкөнүн өкүлдөрү сүйлөшүү жүргүзүү учурунда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Тажикстандан кечирим сураган видео тараган. Видеодо Баткен облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, ал эми экинчи тараптан Тажикстан УКМКсынын төрагасы Саймумин Ятымов жана башкалар катышканын көрүүгө болот. Ошондой эле видеодо Камчыбек Ташиевдин "Биз тажик эли менен ынтымакта жашайбыз, бизди кечиргиле" деген угууга болот. Аталган видео боюнча Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматына байланышканыбызда видео монтаждалганын билдиришти. Социалдык тармакта тарап жаткан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев делимитация жана демаркация боюнча сүйлөшүү учурунда Тажикстандан кечирим сураган видео монтаждалган, дагыраагы фейк деп билдиришти аталган мекемеден. Белгилей кетсек, Тажикстандын агрессивдүү кол салуусунан Кыргыз өлкөсүнүн расмий маалыматтары боюнча 36 жаран каза болуп, 189 адам жаракат алган. Мындан тышкары үйлөр, мектептер жана башка имараттар өрттөлүп, ири суммадагы материалдык чыгымга алып келди. Булак Назар Ньюс. Исаков менен Текебаев чек ара боюнча Жапаровду колдошту. 28 апрель күнү чек ара маселелери боюнча Садыр Жапаров арканды алыс ыргытып, Камчыбек Ташиев менен кошо генерал Исмаил Исаковду жана жаңы эле акталган Өмүрбек Текебаевди чакыртып, ири олтуруп түз кеңешкендерин эшиттик. Президенттин колундагы маалыматы боюнча Тажикстан тарабынан кандайдыр бир провокация даярдалып атканын бөлүшүп, мурунку убактылуу өкмөттүн өлөктөрүнүн чек ара тактоосунда мамлекеттик кызыкчылыкты партиялык же оппозициялык максаттан өйдө коюп, жалпы улуттук биримдикти камсыздоо талабын баары бир ооздон колдоого алышыптыр. Ошол жыйында Камчыбек Ташиев өзүнүн жүрөгүнө жасалчу операция аягына чыкпай калганын, тез арада барбаса көрсөтүлгөн мөөнөтүдө өтүп кала турганын айтып сураныптыр. Анан эле ал эртеси учуп кеткен күнү түштөн кийин жаңжал башталганын карасаң. Булак Арба Кейжи. Атамбаевдин камакта жатканы үчүн Путин салкын мамиле кылдыбы? Өздүк булактарыбыздын билдиргенине караганда, Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна байланыштуу камактан чыгаруу күтүлүп, ал ортодо чек ара чатагынан согуш чыгып кетип, бул процесс жылдырылыптыр. Негизи экс-президенттин саламаттыгы начар, бирок духу бийик экен. Кремлдин колдоосу менен эркиндикке чыгары, Москвадан дарыланары күтүлгөн кербезиби? Азырынча абакта жатуу мөөнөтү узартылууда, балким жакынкы күндөр бошойбу? Дагы бир божомолдон алганда, Россия Федерациясынын президенти Путин Тажикстандын кол салуусуна салкын карап, Кыргызстанга болушпай койгон Атамбаевдин маселесине байланыштуу. Бийлик Кремлдин суранычын укпай койгон үчүн саясий кырдаалдын татаалдашуусуна негиз түзүлдүбү? Асыресе жакынкы күндөрү көп кызыктардын бети ачылмакчы. Булак Арба Кейжи. Эл чындыкты билсин.
Токаев кимден коркуп жатат, ал Казакстан армиясына тышкы коркунучтарга даяр туруусун эскертти. Казакстан президенти Касым-Жомарт Токаев ата мекенди коргоочулар күнүнө карата күч органдарынын кызматкерлерин сыйлоо салтанатында КМШдагы анын ичинде коңшу өлкөлөрдөгү жыр чатактар тууралуу да учкай айтып өттү. Кырдаал курчуп кетти деген президент өлкө армиясына жана бардык күч түзүмдөрүнө тышкы коркунучтарга дайым даяр турууну тапшырды. Казактар мал баккан, эч кимге зыян келтирбеген өлкө. Бирок бул улуттук кызыкчылыкка туура келсе, биз карап отурбайбыз. Биз ар кандай иш-аракеттерге туруштук бере алабыз. Буга биздин армия жөнүндө бүтүндөй коопсуздук күчтөрү даяр болушу керек. Анын үстүнө азыркы мезгилде дүйнө жүзүндө көптөгөн чыр чатактар болуп жатпайбы, деди Токаев. Токаевдин тапшырмасы боюнча укук коргоо тутумун реформалоо иштери башталарын айтылды. Аскер кызматкерлерин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин эмгек акысы өсүп, аларды социалдык жактан коргоо да акырындап жакшырууда. Мамлекет аскер кызматкерлерине ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө өзгөчө көңүл бурат деп билдирди Казакстан президенти. Эскерте кетсек, Тажикстан Кыргызстандын Баткен облусуна кол салган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Элдар Абакиров: чек ара маселеси чечилбей, пайданы контрабандисттер, бандиттер, мафия көрүп жатат. Тажикстан менен мурда кандай көлөмдө соода алакабыз бар эле? Кайсы өлкө көбүрөөк жабыр тартат? Эгер соода алакабызга көз чаптыра турган болсок, бизде 2019-жылы 67 миллион долларга соода болуптур. Ал эми 2020-жылы пандемия таасирине байланыштуу 37 миллион доллар соода жүгүртүлгөн. Анын ичинен 28 миллион доллары экспорт, 8 миллион доллардан ашыгы импорт экен. Биз эмне сатабыз? Көбүнчө аларга саткан товарларыбыз картошка, сүт, сүттөн жасалган азыктар, айнек, анан албетте эң көп сатылганы бензин, солярка, нефть. Алардан алган товарлар көбүнчө мөмө жемиш, жер жемиштер. Бул официалдуу цифралар. 2018-жылдары биз аларга 10-15 миллион долларга бензин саттык деп айтсак, алар бизге 30-50 миллион долларга импорт кылышчу. Бул жерде бензиндин чоң контрабандасы бар. Анан Тажикстанда бышкан жер жемиштер Кыргызстандан чыкты деп Кыргызстан базарына жана Евразия салкагына тарайт. Ошолордун алып, андан ары кетет. Албетте бул жерде наркотрафик чоң ролду ойнойт. Экономикага терс таасири кандай болчудай? Официалдуу соода бизге көп деле таасир этпейт. Бул чоң деле цифра эмес. Бензинди алып саткандан азыраак эле чөйрө, мисалы контрабандисттер, мафия, бандитизм эле байыт. Худжан, Согде облустары жакта жалпысынан 3 миллионго чейин эл жашайт. 500 миңдей эл жашаган Баткен облусу ошолор менен ачык соода алака кылса, биздин экономикага да жакшы таасир этмек. Бирок чек ара маселеси чечилмейинче ачык соода жүргүзүү албетте кыйын. Ошон үчүн биринчиден чек ара маселесин чечип, анан сооданы ойлош керек. Азыркы учурда чек ара маселеси чечилбегендиктен эң негизгиси пайданы контрабандисттер, бандиттер жана мафия көрүп жатат. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.